ар тармактуу өндүрүштүк интеграцияны Казакстанда таандоо. Анын мүнөздүү багыты мейкиндикти өнүктүрүү ченемдери Single Market көрсөтүүсүндө. Казакстан Германия ишкер байланыштары. Навигатор аба каттамдарынын дүйнөлүк лидерлери. Евразия экономикалык бирликтин агро трендтери. Кичи бизнестин чоң мүмкүнчүлүктөрү. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Эрке Буланбек Мухамбет. Сиздер Single Market программасын көрүп жатасыздар. Германия бул Европалык мамлекет менен Казакстандын кызматташуу тармактары абдан кеңири. Алар банк тармагы, биздин республиканын аймагында ачылган немис өндүрүштөрү жана биргелешкен ишканалар, технологиялык трансфер жана энергетика, экология, медицина, билим берүү тармактарына Германиянын катышуусу. Казакстан Германиялык биргелешкен ишкер байланыштар деп аталган долбоор жөнүндө биздин кабарчы Анар Тастанбекова айтып берет. Өнөр жайдагы өнүгүү деңгээли боюнча Германия дүйнөлүк алдыңкы лидерлердин тизмесине кирет. Ошондуктан бул Европалык мамлекеттен инвестиция тартуу, технологияны ишке киргизүү, бизнес жүргүзүүнүн тажрыйбасын үйрөнүү менен Казакстан өзүнүн заманбап өндүрүшүн түзүүгө, атаандаштыкка туруктуу өнүм чыгарууга жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө бекем пайдалуу түзүүдө. Өз кезегинде Германия Казакстан менен тыгыз кызматташ аркылуу өзүнө жогорку технологиялуу жабдуулар, башкаруучулук компетенциялар трансферттери үчүн туруктуу рынок түзүп жатат. На фабрике работает 5 человек. Ну там все на конвейере, оно просто без остановки идет 1-2 человека там. Мындай өзара кызыкчылыктар жөнүндө 2011-жылдан тартып бизнестин жол картасы 2020 мамлекеттик программасынын колдоосу алдында иштей баштаган ишкер байланыштар билим берүү долбоорундагы Казакстан немис кызматташтыгы айтып турат. 2016-жылдан бери ишкер байланыштар долбоорун Казакстандын Атамекен улуттук ишкерлер палатасы колго алган. Инструмент деловые связи рассчитан. Ишкер байланыштар инструменти экономиканын артыкчылыктуу секторлорундагы чакан жана орто бизнес жетекчилерине эсептелген. Ал 2 этаптан турат. Биринчиден алар 2 жума чогуу сабакка катышып, 1 жума сырттан окушат. 2 недели очно, 1 неделю заочно. Равиль Мендубаев долбоор алкагында өткөн жылы окуган. Ал теннис боюнча спорт чебери жана жаштарды машыктырат. Бир нече жыл мурда Равиль теннисте ойноо шыгын өркүндөтө турган жабдуу ойлоп тапкан. Анын пайдалуулугу тажрыйба менен тастыкталган. Андан машыктыруучунун шакирттери мелдештерде жогорку жыйынтык көрсөтө баштаган. Анан укмуш тренажерго кесипкөйлөр дагы кызыга баштайт. С Украины заказы приходят, с Москвы. Украинадан, Москвадан, Өзбекстандан буйрутмалар келет. Кеңейтип жатабыз. Казакстандын теннис рыногу абдан кичинекей. Ошондуктан биздин бирден бир жол чет өлкөлөргө чыгарып кеңейтүү. Расширение за рубеж. Биринчи окутуу этабынан өткөндөн кийин ишкер байланыштар долбоорунун катышуучулары өз ара бизнес планын казакстандык адистерден жана Германия эл аралык кызматташтык коомунун серепчилеринен турган комиссия алдында коргошу керек. Бир кыйла ийгиликтүү бизнес авторлору экинчи этапка катыша алат. Анда Германияда бизнес такшалмадан өтүү каралган. 10 предприятий мы посетили за месяц пребывания в Германии. Германияга барган бир ай ичинде биз чакан үй бүлөлүк ишканалардан баштап Volkswagenге чейинки 10 ишканада болдук. Бизди цехтерге алып барышты. Биз бардык робототехниканы көрдүк. Абдан жакшы таасир калтырды. Смотрится просто впечатляюще. Бул долбоордун катышуучулар тизмесине кирүүнүн негизги шарты экономиканын артыкчылыктуу тармактарында, атап айтсак, кайра иштетүү тармагы, курулуш жеңил өнөр жай, транспорт, туризм, айыл чарбасы, билим берүү, IT технология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр боюнча иштеп жаткан бизнеси болушу керек. Мы сейчас работаем в рамках как раз программы. Биз азыр президенттик Санарип Казакстан программасынын алкагында иштеп жатабыз. Биздин миссия компаниялардагы эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү жана бизнес процессти автоматташтыруу. Формализовать деятельность организации и автоматизировать бизнес процессов. Мен дарыгермин, медакадемияда сабак берем. Экинчи курстан тартып англис тилинен которуу менен алектенем. Башында жөн гана которчумун, анан юридикалык жаатында болууну чечтим. Азыр медицина менен англис тилин айкалыштыруу мүмкүн болуп калды. И английский язык.
Вот, они Ишкер байланыштар долбооруна катышкан 550 кишиден жыл сайын 50сі гана Германияда окуусун улантуу укугуна ээ болот. Тажрыйба көрсөткөндөй, комиссия бир кыйла актуалдуу жана өнүгүү даремети бар долбоор ээлерин ишкерлердин чет өлкөлүк сапарына тандап алат. Алардын аты жөнү жыл соңунда жарыяланат. Анар Тастанбекова, Бакытжан Бахреев, Анатолий Валуйский, Атайын Single Market программасы үчүн. Авиакомпания. Какие у вас Авиакомпаниялар, бул сөздү укканда сиздерде кандай элестетүү пайда болот? Аба майданда сизди саякатка жөнөтүүгө даяр турган супер заманбап учактар, жүргүнчүгө мыкты жайлоолукту камсыздоого жөндөмдүү эң жогорку деңгээлдеги персонал, же баарынан мурда ишенимдүүлүк жана коопсуздукту ойлоносузбу? Менимче кандай болсо дагы сизге дүйнөлүк авиакомпаниялар рейтингинин башында кимдер турганы кызыктуу болот. Биздин серепчи Александр Галиев сиз менен ушул темада маалымат бөлүшүүгө даяр. информации на эту тему? Я думаю, вы согласитесь, что хороший... Менимче сиздер жакшы авиакомпания бул бардык элементтер, ыңгайлуу каттоо, борттогу жайлоолук, тамак аш сапаты жана коопсуздукка чейинки жыйнактуу элестегенге кошуласыздар. Ал эми жоопторуна ылайык дүйнөлүк авиакомпаниялар рейтинги түзүлө турган Skytrax сурамжылоосу эң абройлуу иш-чаралардын бири. Анын ишине 20 миллиондон ашык жүргүнчү катышкан. 335 авиакомпания эскерилген жана акыркы рейтингке 100 компания кирген. Итак, какая авиакомпания мира победила? Ошентип Skytrax баасы боюнча кайсыл авиакомпания сезон мыктысы болду. Анда өткөн жылы экинчи болгон Singapore Airlines алдыга чыкты. Экинчи орунду Qatar Airways ээледи. Айтмакчы, өткөн жылы бул авиакомпания рейтингдин лидери болчу. 3-чү позицияга жапониялык All Nippon Airways, 4-чү орунга Emirates чыкты. Ал эми 5-чи орунга тайвандык Eva Air илинди. Позиции региона. Аймактык лидерлер боюнча позиция өзгөргөн жок. Батыш Европанын мыкты авиакомпаниясы деп Lufthansa аталды. Ал эми Түндүк Америкада Air Canada, Азияда Singapore Airlines мыкты деп табылды. Чыгыш Европада Орусиялык Аэрофлот лидер болуп саналат. Ал ушуну менен 6-жылы рейтингди баштап келет. Ал эми Борбордук Азияга токтолсок, мында эң мыкты авиакомпания деп 4 Skytrax жылдызын алган казакстандык Air Astana таанылды. Анан ушуга байланыштуу, эгерде аны пландагандай менчиктештирүүгө берсе, казакстандык авиакомпания аймактык лидер позициясын сактай алабы деген жүйөлүү суроо жаралат. Как это запланировано? А теперь о некоторых фактах. Эми айрым фактылар жөнүндө 2018 жылдын 3 айынан Чынгуран айына чейин Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматы боюнча эл аралык сапарлардын жалпы саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 6%га өскөн. Бул акыркы 10 жылдагы мыкты жыйынтык. 2017 жылы коммерциялык авиакомпаниялар 4 миллиарддан ашык жүргүнчү ташыган. 2018 жылы бул сан 4 миллиард 360 миллион кишини түзүшү мүмкүн. 160 миллионов. В Казахстане динамика... Казакстанда өсүш мындан дагы жакшы. 2018 жылдын 5 айында эле ташылган авиа жүргүнчүлөр саны 3 миллион кишиге жеткен. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12%га көп. До прошлого года. Эми жыйынтык ордуна мамлекеттер чек арасын жапканга шашпагандыктан ачыктык туризм тармагына авиа каттамдарга оң таасир этүүдө. Бул авиа жүргүнчүлөр үчүн жакшы шарт түзүүлөр жана атаандаштык өскөнүн билдирет. Менде болгон ушул. Сиздер менен Александр Галиев болду. Агропромышленный комплекс. Агроөнөр-жай комплекси бул тармак Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин экономикасында эң маанилүү орунду ээлейт. Ошондуктан бүгүнкү күнү Евразия экономикалык бирлигинин аймагында көрсөтүп жаткан оң трендтер тармактын интеграция шарттарындагы келечеги жөнүндө сөзсүз сүйлөшүү үчүн жакшы себеп. Ошондой эле ушул жайда катышуучу мамлекеттердин алдыңкы серепчилери агроөнөр-жай комплексин өнүктүрүү жолдорун талкуулоо үчүн Алматыга чогулушту. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Евразия экономикалык бирлигинин аймагында агроөнөр-жай комплексинде өсүмдүк өстүрүүчүлүк тармактык лидер катары алдыга чыкты. Ошол эле учурда дүңөнүн чогултуу көлөмү дароо бир нече түрү боюнча өскөн. Дандын көлөмү 164,8 миллион тонна, күн карама 10,5 миллион тонна, жашылчалар 24 миллион тонна, картошка 41,5 миллион тоннаны түздү. Евразия экономикалык бирлигинде мал чарба тармагында дагы продукция өндүрүү көлөмүндө жогорулоо болгон. Перемены разительны. Өзгөрүүлөр дагы таң каларлыктай. Мурда биз импорттон көз каранды болчубуз. Ар кайсы өлкөдөн келген импорт үлүшү ар кандай болсо дагы олуттуу түрдө биздин ички рынокко таасир этчү. Эми биз ошондон арылдык. От этого избавились. Ошол эле учурда Евразия экономикалык бирликтеги мамлекеттердин агроөнөр-жай комплекстериндеги белгилүү ийгиликтерге карабастан түпкү тамыры жалпы өткөнүбүзгө барып таккалган көйгөйлөр кала берүүдө. Мында сөз ири адистешкен чарбаларды жоюу ишке ашырылып, жалпы майда товар өндүрүү башталган учурдагы рынок экономикасынын куруу чыгашалары жөнүндө болуп жатат.
Сейчас мы видим, что и международный опыт показывает, что даже в рыночных условиях Азыр биз пландуу эмес, рынок экономикасынын шартында дагы ошол кластерлерди түзүү, ошол кооперацияларды калыптандыруу мүмкүн экендигин көрүп турабыз. Жана муну илим дагы көрсөтүп жатат. Ал ар кандай тегиздикте, тик жана горизонталдык болушу мүмкүн. Бизге өзүбүздүн фермерлерди ушул тутумда уюшкандыкта иштөөгө үйрөтүү зарыл. Нам надо научить наших фермеров работать в такой системе организованной. Кырдаалды кескин түрдө өзгөртүү үчүн жаңы мамиле керек. Бул тууралуу Алматыда өткөн эл аралык конференцияда айтышты. Мында Евразия экономикалык бирлигиндеги өлкөлөрдөн агролийлери жана профилдик экономисттер чогулушкан. Конференциянын катышуучулары интеграциялык мейкиндиктеги агро өнөр жай комплексин өнүктүрүүнүн чыныгы абалын жана келечегин талкуулашты. Анда Евразия экономикалык бирлигинин агрардык секторундагы өндүрүштү бөлүштүрүүдө жетишилген жыйынтыктарды, тармактык артыкчылыктарды эске алуу менен интеграциялык айыл чарба рыногун калыптандыруу, технологияларды ишке киргизүүнүн жалпы стандарттарын иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Эгерде Казакстан негизги дан өндүрүүчү болсо, анда ошого жараша басым жасашы керек. Анткени Казакстанда бул жакшы жолго коюлган жана бизге өзүбүздүн айдоо талаларды, дан эгиндери менен жүктөөнүн кереги жок. Бизге андан көрө Казакстандан данды арзан баада сатып алган жакшы. Анын ордуна биз өзүбүз Казакстанга керек өнүмдү өндүрөбүз. Мисалы сүт азыктары, айран, йогурт, быштак өндүрүү жагынан Кыргызстан жетишти. Айтмакчы, Казакстан дан өндүрүү ресурстарынан тышкары эт өнүмдөрүн өндүрүү жаатында экспорттук дараметке ээ. Евразия экономикалык бирликтеги мамлекеттерине кант, балык, акталган дан азыктарын, кесме жана колбаса өнүмдөрүн жеткирет. Армения тышкы рынокко жемиштерди, консерва азыктарын жана бал чыгарат. Ал эми Беларустагы Кыргызстан сыяктуу эле интеграция боюнча өнөктөштөрүн сүт өнүмдөрүн жана айыл чарба техникалар менен камсыздайт. Мурда көптөгөн адистер жаап салып сатууну сунуштаган Минск трактор заводу бүгүнкү күнү дүйнөдө трактор чыгаруу көлөмү боюнча 5-орунду ээлейт. Алматыдагы жолугушуу алкагындагы кабыл алынган сунуштардын бири Евразия агрардык академиясын түзүү болду. Бул долбоорду жүзөгө ашыруу интеграциялык биримдиктин бүткүл илимий дараметин бириктирүүгө жана топтолгон тажрыйбаны өнөктөштөр менен бөлүшүүгө мүмкүндүк түзөт. Ага биздин мамлекеттердин илимий изилдөө институттары катышып, биргелешкен долбоорду жүзөгө ашырган билим берүү платформасы болот. НИИ наших стран осуществлять совместные проекты. Агро өнөр жай комплекси топурак, климаттык шарттардын ар түрдүүлүгү, айыл чарба жерлеринин аянттары, азык-түлүк коопсуздугу, экономикалык артыкчылыктар, экспорт дарамети жана адам ресурсу көз карашына алганда Евразия экономикалык бирликтин мамлекеттеринин экономикасында зор мааниге ээ тармак. Сегодня наступил период, когда профильный сектор... Ошондой эле бүгүнкү күнү интеграциялык процесстерге профилдик сектор жигердүү катышууга тийиш болгон мезгил келди. Бул Евразия экономикалык бирлигине экономиканын эң маанилүү секторлорунун бирин натыйжалуу өнүктүрүүгө жана дүйнөлүк рынокто атаандаштыкка туруктуу болууга мүмкүндүк берет. Малый бизнес. К этой сфере относятся предприятия численностью рабочих. Чакан бизнес. Бирок бул тармакка кызматкерлери 100 адамдан ашпаган жана жылдык орточо кирешеси 680 миллион теңгеден ашпаган ишканалар таандык. Ал эми орто бизнес деп 101 кишиден 250 адамга чейинки жумушчулары бар жана орточо жылдык кирешеси 6 миллиард 800 миллион теңгеден ашпаган уюм саналат. Казакстанда чакан жана орто бизнес экономиканын бардык тармактарында бар жана өлкөнүн ички дүң өнүмүндөгү ар бир 4-чү теңге ушул тармакка туура келет. Элмира Негреева ушундай ишканалардын биринде болуп кайткан. Эльмира Негреева побывала на одном из таких предприятий. Жылытуучу жабдууларды жасаган бул завод Алматыда 2015-жылы сентябрь айында ачылган. Мында алюминий радиаторлор чыгарылат. Бүгүнкү күнү завод азырынча алюминийден радиаторлорду жасап өндүрүүгө адистешкен республикадагы жападан жалгыз ишкана. Сплав алюминиевый. Он является... Алюминий эритме антикоррозиялык зат. Ал биздин радиаторлорду автономдук жылытуу, ачык жылытуу жана жабык жылытуу тутумдарында пайдаланууга мүмкүндүк берет. Бул долбоордун демилгечилерине өндүрүштүк тилкеде баскыч менен өркүндөтүүнү жүргүзүүгө туура келди. Мисалы сырдоо жабдууларынын тилкеси акыркы кол алынган. Аны орнотуу менен ишкананы кайра жабдуу аяктады. Аны менен катар шайкештик сертификатын алуу иштери дагы башталган. Для получения
самого сертификата. Сертификаттын өзүн алуу үчүн 2,5 ай керек болду. Анда Казакстанда чыгарылган өндүрүмдөрдү тастыктоочу документти колго алыш үчүн белгилүү жана керектүү текшерүүлөрдөн өтүү керек болду. Сертификацию продуктов в Казахстане. Компания радиатордун үлгүсүн иштеп чыгуу жана түзүү үчүн казакстандык жана орусиялык адистерди ишке тартты. Радиатор өндүрүү 97% таза алюминийден турган АД31 эритмесинен турган алюминий профилинен башталат. Мындай курам өнүмдүн антикоррозиялык касиетин жогорулатат, циркуляциялык ара менен аралашат. Анан ошол эле баскычта даяр өнүмдүн өлчөмү аныкталат. В случае высоких витражей, установленных у нас... Биздин керектөөчүнүн витраждары бийик болсо, биз анда төмөнчө бийик үлгүдөгү радиатор чыгарабыз. Башкача айтканда, биз аларды 200 мм 800 мм чейин жасайбыз. Муну менен чет элдик өндүрүшчүлөрдөн артыкчылыгыбыз бар. Имеем перед зарубежными аналогами. Андан соң радиаторларды чогултуу иштери жүргүзүлөт. Бардык бириктирүүчү бөлүкчүлөр токардык жабдууларда даярдалат. Соединительные детали даже у нас делаются на заводе. Все это проверяется. Радиатордун бириктирүүчү бардык бөлүктөрү ушул жерде өндүрүлөт. Сырдоодон тартып таңгактоо цехине чейин. Мунун баары көзөмөл алдында жасалат. Бардыгы эскиз боюнча башынан аягына чейин заводдо жасалат. На заводе на одном предприятии никуда не вывозится. И все это под контролем. Ошондуктан өнүмдүн казакстандык үлүшү абдан жогору, 97%дан ашат. Бул радиаторлордун сапаты дагы жогорку деңгээлде турат. Ар бир элемент бекемдиги, берилген параметрлерге шайкештиги боюнча текшерүүдөн өтөт. Ал эми даяр өнүм басымы менен текшерилет. Бул жогорку басым менен текшерүү. Биз 25-40 атмосфера басымы менен текшеребиз. Жана арасынан иргеп текшерүү менен 50-55 атмосферага чейин сынайбыз. Ар бир радиатор ушул текшерүүдөн өтөт. Ушундай текшерүүдөн кийин гана радиаторлор алгач сырдоого, андан кийин ысытууга жөнөтүлөт. Өндүрүштүк процесстин жыйынтыктоочу бул баскычы 15 мүнөткө созулат жана 180 градус температурада ысытуудан өтөт. Айтмакчы, ишкана тарабынан кардардын калуусуна жараша өңүн жана даяр өнүмдүн сүрөтүн тандоо каралган. Мы используем ультрафиолетовый. Биз ар түрдүү сүрөттөрдү түшүрүү үчүн ультра кызгылт басманы колдонобуз. Азыркы учурда ал рынокто модага айланды. Радиаторлордо туш кагазга же имараттын жасалгасына жараша буйрутма беришет. Өзгөчө жана жогорку сапаттагы өнүмдүн арты менен заводко жетиштүү түрдө кардарлар базасын түзүүгө мүмкүн болду. Эңири буйрутмалар куруш компанияларынан түшөт. Айтмакчы, мындай кайрылуу бир гана Казакстандан эмес, жакынкы чет өлкөлөрдөн дагы келип жатат. У нас есть экспорт в соседние страны. Бизде коңшу өлкөлөргө экспорт бар. Кыргызстан жана Орусияга биз радиатор жөнөтөбүз. Биздин кардарлар туруктуу. Ошого байланыштуу биз жыл сайын сезон алдында алардын каалоосун эске алабыз жана кампага камдык калтырабыз. Учитываем их пожелания в начале сезона и оставляем складские запасы. Экспорттук багыттардын арасынан Орусия рыногу жигердүү түрдө өздөштүрүлүүдө. Казакстандык өнүмдүн Урал жана Сибирдин шаарларынан буйрутма алууга бардык мүмкүнчүлүгү бар. Монголия менен Кытайдын рыногуна чыгуу келечеги каралган. Ошондуктан бүгүндөн эле ишкананын кубаттуулугун жогорулатуу иштери жүрүп жатат. Заводдун планында аянтын кеңейтүү, өндүрүш көлөмүн жогорулатуу жана жаңы технологиялык тилкелерди алуу максаттары бар. Топ менеджменти мүмкүнчүлүктү, рыноктун талабын жана индустрияда байкалган трендтерди эске алуу менен түзүп жатышат. Мы хотим закупить покрасочную линию, что... Биз сырдоо, жабдуу тилкесин сатып алууну каалайбыз. Бул убакытты кыскартат жана адамдын катышуусун дагы алып салат. Бул багытты автоматизацияга чейин жеткиребиз. Ошондой эле биз ар түрдүү бириктирүүчү бөлүкчүлөрдү жасоочу автоматташкан станокторду алабыз. Станки по изготовлению соединительных каких-то вещей наших. Өндүрүштү оптимизациялоо продукцияны дагы бир гыйла атаандаштыкка туруктуу кылат. Мындай келечек ишканага рыноктогу позициясын бекемдөөгө жана экспорттук дараметти көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн убада кылат. Элмира Негреева, Анатолий Валуйский, Алматы, Атайын Single Market программасы үчүн.
На сегодня это все. С вами был Ирки. Бүгүнкүгө болгону ушулар. Сиздер менен Иркебулан Бекмухамбет болду. Single Market программасынан көрүшкөнчө. Встречи в программе Single Market.